Саламатсыздарбы? Бүгүн конокто Кыргызстандын Монголиядагы элчиси Айбек Артыкбаев. Айбек байке, кош келиңиз. Саламатсыңарбы? Рахмат. Сиз СМИде, Фейсбукта улуу кыргыз элинин тарыхы жөнүндө аябай көп маалымат бөлүшүп турасыз. Мен айтып берген суроо бул Монголияда Хиргиз Сур деп айтып турган кыргызча кыргыз күнбөздөрү деген понятиясы бар. Ошол боюнча бизге көбүрөөк маалымат айтып бересизби? Туура айтасың, биздин улуу кыргыз элинин ата бабалары чыгышта Сары деңизден Кара деңизге чейин, Түндүк Муз океанынан Тибетке чейин ээлеген чоң бир мамлекет болгон. Ошол территорияларда биздин улуу ата бабаларыбыздын издери калган. Бир эле мисал, мен мына 23-жылы Кыргыз Республикасынын Монголиядагы элчиси болуп дайындалып, ошол Монголияда биринчи элчилик ачылып иш баштап эле кыргыз элинин ата бабаларын басып өткөн издерин изилдөө боюнча мындай өзүнчө иш баштадык да. Эмне дегенде, Кыргызстан менен Монголиянын ортосундагы байланышты биз кайра калыбына келтирүү максат койдук. Улан Батыр шаарында борборунда 11 этаждуу чоң Чыңгызхан атындагы тарыхый музейдин директору Чулун мырза айтып бергендей, Монголиянын аймагында 70 миңден 100 миңге чейин, андан дагы көбүрөөк балким дейт, кыргыз күнбөздөрү деген биздин ата бабаларыбыздын күнбөздөрү бар дейт. Ошонун негизинде биз элчилик өкмөт башчысына кат жазып, маданият министрлигине кат жазып, быйыл август айында ошол Монголияга өзүнчө экспедиция уюштургузуп, делегация барып, 21 аймак болсо Монголиянын территориясында, ошо 3-4 аймакка гана барып келдик да. Ошол жерде биз чынында барган делегациялар ордунан көрүшүп, биздин ата бабаларыбыздын сөөктөрү жаткан кыргыз күнбөздөрүнүн ушунчалык көп экенине биз таң калып, аябай сыймыктандык бир жагынан. Мына элестетсеңиздер, Монголиянын түндүк батышында Баян Үлгий деген аймагы бар. Ошол Баян Үлгий аймагында негизинен казак туугандары менен кыргыз туугандарыбыз жашайт. Анан кийин ошол Баян Үлгүйдөн баштап Улан Батыр шаарына чейин, андан арыдагы Чыңгызхан төрөлгөн чыгыштагы Улан Батырдан чыгышыраак кеткен аймак бар, Хент аймагы. Ошол аймакка чейин жол жүрөт. Ошол жолдун тегерегинде, оң жагында да, сол жагында дагы трассанын бүт, мен ошол жерден өтүп көрүп келдим өз көзүм менен. Ошол жерде дагы баягы улуу ата бабабыздан калган Кыргыз Нур деген көл бар. Бүт тегерегинде ошол биздин ата бабаларыбыздын күнбөздөрү жатат. Мен ошо Facebook баракчамда, YouTube баракчамда аябай ушуларды чыгарткыздым. Мына Азаттыкка интервью бердим, Санжира радиосуна интервью бердим, бул жөнүндө аябай кызыктуу нерселер болуп атат. Анын дагы эң негизгиси, эң кызыктуусу, ошол монголиялык биздин коллегаларыбыз, археологдор айтышы боюнча, урматтуу достор, менден чоң сураныч. Биздин каналыбызга катталыңыздар, анан лайк басып, комментарий калтырууну унутпаңыздар. Бул биз үчүн эң чоң жардам. Чоң рахмат. Кайсы гана ошол Кыргыз Сурду казып археология изилдөөлөр жүргүзбөсүн, ошол жерде жана биздин ата бабаларыбыздын илгери биздин сат санаа менен көмүлгөн атрибуттары жатат. Андан сырткары ошол ДНК изилдөөлөр жүргүзсө, көпчүлүк кыргыз элге таандык болгон R1A, Z93, R1A, Z21-25 деген гаплогруппалар чыгып атат. Ошол монгол туугандардын айтышы боюнча, ошол Кыргыз Сур, кыргыз күнбөздөрү бул биздин доордогу 6-7 кылымдагы күнбөздөр эмес, бул коло доорундагы күнбөздөр дешет. Ушу монгол туугандарыбыз ушунча миңдеген, 2000 деген, 3000 деген, 4000 деген жыл өтсө дагы ошол биздин ата бабаларыбыздын күнбөздөрүн атын өзгөртпөй Кыргыз Сур деп келишет экен да. Мындайча айтканда, Сур дегени мындай дөбөчө, кыргыздардын дөбөсү. Биздин тилде кыргыз күнбөздөр дейт экен. Анан ошо биздин экспедиция барганда август айында ошо жергиликтүү монгол туугандар менен сүйлөшүп, эмнеге муну Кыргыз Сур дейсиңер деп сураса, жергиликтүү монгол туугандар айтышат, илгери ушул аймакта кыргыз деген эл жашаган экен, ошолордун бектери, ошолордун бийлери, ошолордун баатырларынын күнбөзү. Үстүнө чыгып баспагыла деп ата энебиз бизди тарбиялайт эле. Аял кишилер ал жака жакын барбагыла деп тарбиялайт эле деп ушул сөздөрдү айтышты да. Ошондо биздин делегация дагы аябай биздин ата бабаларыбызга сыймыктанып,
Анан ошол боордош монгол элине дагы аябай ыраазычылыкты айтышып келишти. Монголиянын ушу академиги, тарых илимдер доктору Чулун мырзанын айтышы боюнча, азыркы Монголиянын территориясында 70 миңден 100 миңденге чейин, балким де 100 миңден дагы көбүрөөк ушу кыргыз сур бар дейт. Кыргыз күмбөздөрү. Алардын баардыгын изилдеп, мындайча айтканда, орусча айтканда баланска койгон эмеспиз деп айтты да. Ошол нерсени биз азыр өкмөт башчысына, президентибизге жеткизип, келерки жылы 26-жылы ошол кыргыз-монгол археологик изилдөөлөрдү жүргүзүп, кыргыз күмбөздөрүн изилдеп, кайсы аймакта, кайсы жерде канча даана күмбөз бар, баарын эсептеп, ошолорду Монголиянын тарыхый илимдер академиясына балансына коюп, балким келечекте монгол бүрт туугандар менен биргеликте ЮНЕСКОга чыгып, ошол жерди ЮНЕСКонун программасына киргизүү боюнча дагы бир жакшы бир ниеттерибиз бар да. Бизди улуу кыргыз элинин тарыхы мында такталган тарых боюнча дагы мына Кытайдагы архивтерден чыгып атпайбы? Семесин жазылган деп 2200 жыл деп жүрбөдүкпү? 2018-жылы мына Кытайдан дагы тарыхчылар келишти. Ошо улуу убактагы президент Сооронбай Жээнбековке кирип документтерди көрсөткөн эсимде 3000 жыл мурун кыргыз мамлекетинен ошого Бейжиңдеги отурган бийликтегилерге элчи болуп барган, ошолор менен калың катнаш кылган деген архивдик документтер көтөрүп келгени эсимде да. Мындайча айтканда, биздин тарых, мамлекеттүүлүк болгон тарыхыбыз 3000 жылгандыгы и тастыктагандыгы бар. Ошону ойлосоңуздар, биз өзүбүз кыргыз эли азыр кичинекей эл болгонубуз менен биздин ата бабаларыбыз 3000 жыл мурун өздөрүнүн мамлекети болгон, өздөрүнүн элчилерин чыгышка, түштүккө, батышка жиберип, калың катнашты орнотушуп, соода саттыкчы жүргүзүшүп, андан сырткары куда сөбөк болушкан, келин алышкан. Аябай кызыктуу маалымат, Абек байке. Мен дагы сурайт элем, улуттук тарыхый музей турат Улан Батордо. Ошол жакта кыргыздар жөнүндө маалымат барбы же маалымат болобу? Анткени Монголияда жашаган эжебиз бир сүрөт жиберген. Ошол жакта Монголиянын тарыхы деп канча өлкө болгон деп маалымат турат. Андан кийин Кыргызстандын каганаты, империясы, ал дагы Монголиянын тарыхы, Монголияга байланышкан деген мамлекет деп эсептейт да. Мисалы, музейде Кыргызстандын каганаты маалымат барбы? Улан Батор шаарында, Монголияда эң чоң тарыхый музей бул Чыңгыз хан атындагы тарыхый музей. Ошол тарыхый музейде кандай гана империялар болбосун, кандай гана каганаттар болбосун, баардыгын жылына чейин жазып, мисалы үчүн түрк каганаты ушунча жылдан ушунча жылга чейин болгон, уйгур каганаты моундай болгон, уйгур каганатын кантип жок болгон, кимдер жок кылган, анан кийин Кедан каганаты, анан кийин Чыңгыз хандын империясы пайда болгон, ага чейин деди гундар болушкан, ушунун баардыгын жазып чыгышкан да. Мен башында айтып кетейин, кыргыздар менен монголдор, бирде кыргыздар бийлесе, бирде монголдор бийлешип, ошентип бир мамлекетте жашаганбыз. Тарыхчылардын айтышы боюнча, керек болсо Чыңгыз хан тирүү убагында ошол Чыңгыз хандын бийлиги дагы кыргыз тилинде сүйлөшкөн деген маалыматтар бар. Ал боюнча биздин тарыхчылар дагы өзүнчө изилдеп чыкса болот. Ал деген археологик изилдөөлөрдө, жазууларда бар. Ошол сен айтып кеткен тарыхый музейде жанагы гундардын империясы Моде хандан башташкан, Моде хандын пайда болуп, андан кийин түрк каганаты пайда болду деп жазышат, анан уйгур каганаты пайда болду дешет. Уйгур каганатын кыргыздар талкалап, анан кыргыз каганаты болду дешет, андан кийин Кедан каганаты, андан кийин Чыңгыз хан империясы пайда болду дейт. Бартол жазып чыккандай, кыргызский великий держава жөнүндө өзүнчө бир карта түзүлүп, өзүнчө бир бөлүк болбой калган да. Ошону биз ошол Монголиянын тарых музейинин жетекчиси Чулун мырза менен сүйлөшүп, бизге колдоо көрсөттү, айтты. Элчи мырза, чынындап биз ушул нерсени калтырып кетиппиз. Улуу кыргыз дөөлөттүүлүгүнүн бурчун биз койбой кетиптирбиз. Мына ушул бир эмени көрсөттү, ушул жерге ошону коёйлу. Кыргыздар өзүңүздөрдүн ошол тарыхта тастыкталган ошо Бартольдтун жазуусу боюнча, жана башка окумуштардын жазышы боюнча ушул жерге коюңуздар деп уруксат берди. Азыр биздин маданият министрлигибиз менен
Илимдер академиясы бирге, тарых музейи бирге иштешип жатат. Кудай буюрса ушу жылдын аягына чейин ошол биздин улуу кыргыз дөөлөттүүлүгүнүн бурчун коюп бүтүрүп коебуз деген ниетим бар да. сонун болсун. Аябай жашка бар экен. Абек байке, андан кийин сиз дагы Монголияда жашаган кыргыздар менен жолуккансыз. Алар Монголияда кандай пайда болду, кайсы убактан бери жашайт, дагы бизге айтып бересизби, кандай болду? Мен 2023-жылы элчи болуп дайындалгандан баштап ошол күнү эле Монголиянын парламентинин мүчөсү Бейшен Булан деген мырза менен таанышып калдым. Ал киши ошол Монголиянын Баян Өлгөй аймагынан депутат болуп шайланып келген депутат экен парламентинде. Өзү кыргызбы? Өзү кыргыз экен. Бейшен аты, да? Бейшен. Фамилиясы Булан. Анан ал мындай болду. Биз ошол 23-жылы биздин урматтуу президентибиз Садыр Кошоевичтин мамлекеттик сапары болуп Монголияга. Ошол мамлекеттик сапардын алкагында биринчи жолу кыргыз-монгол алакасында биринчи жолу Кыргызстан элчилиги ачылып, ошол президентибиз мени алып барып, ошол Монголиянын президентине, Монголиянын спикерине, Монголиянын премьер-министрине тааныштырып, мына мен жаңы биринчи элчини алып келип дайындап атам, ушул Айбек Артыкбаев иштеп берет, мен бул балага ишенем деп чоң мага ишеним көрсөттү. Анан ошол ишенимдин негизинде мен ошол президентибизди уят кылбайын деп бүт аракетимди жасап баштадым. Эң эле биринчиси жанагы ошол Бейшен Булан ага менен таанышканыбыз. Бул ошо президентибизди сыйлуу тамакка чакырганда Монголиянын президенти урматтуу Курулсух мырза кечинде ошол Бейшен Булан ага да келди дагы. Ошо менин жанымда отуруп калды. Анан таанышып отуруп сурашып кеттик. Ал көрсө монгол парламентинде монгол-кыргыз достук группасынын жетекчиси экен. Эмнеге сиз монгол-кыргыз достук группасынын жетекчиси болуп калдыңыз десем, тамашалап күлөт. Мен кыргызмын да дейт. Ошонусу мен болдум да дейт. Сиз кандай кыргызсыз? Сиз казакча сүйлөп атпайсызбы десем, биз курман кыргыз деп аталабыз дейт. Курман кыргыз. Курман кыргыз деп атап коюшат экен. Ошол Баян Өлгөй аймагында 110 миңби, 120 миңдей казак жашаса, ошонун бир 10 миң, 12 миңи ошо кыргыз, курман кыргыздар экен. Бул курман кыргыз эмне үчүн курман кыргыз деп аталып калды деп сурап, мен 2-3 жолу ошол аймакка барып келдим, аксакалдар менен жолуктум. Ошол жерде бүркүт фестивалдарына катыштым. Булардын тарыхы мындай болгон экен. Ошол 19-кылымда казак туугандарыбыз ошол азыркы Баян Өлгөй аймагына көчүп келишип, ошол жерден жер сурашып, ошол жерде туруп калышат экен. Ошол жерде жашап атканда Таластан Токтомамбет деген бир жигит ошол казак туугандарга барып калат экен. Таластан Токтомамбет деген. Ошо Токтомамбет деген жигит өзү баатыр мындай жигит болгон окшойт. Ошол казак туугандардын эң бир колунда бар бий адамынын Курман деген киши экен. Ошонун жалгыз гана кызына үйлөнүп, ошол кызынан уулу болушуп, тарап отуруп, азыр бүгүнкү күндө 10 миңден 12 миңге чейин жетишиптир. Анан бардыгы, ошол жердегилер бардыгы казак туугандар дагы өздөрү да өздөрүн курман кыргыз деп аташат экен. Биз аксерке беребиз го. Аксеркени ал жердегилер курман кыргыз шорпо деп коюшат экен. Кайыктуу экен, Ошон тамашалашат экен. Көрсө, бул ошол Токтомамбет деген атабыз ушу Таластан барган дейт. Биз азыр ошолорду изилдеп атабыз. Кечээ күнү жакында Таластан бир туугандар телефон чалышты. Ошол Токтомамбет деген биздин уулубуз ошол Таластан кеткен экен. Биз байланышып ошону такташалы деп аракет кылышып атат. Азыр ошол Таластан барган Токтомамбет атабыздын ошол азыркы Монголияда жашап жаткан курман кыргыз туугандарыбыздын байланышын кайра бекемдеп, аларды тууган катташын кылып коелу деген гана ниетибиз бар. Алар эми Монголиянын жарандары, ошол жерде жашаган казак туугандары менен ошо жакшы жашашат экен. Курман кыргыздар өздөрүнөн өздөрү кыз албайт экен, келин бербейт экен. Бир гана ошол казак туугандардан келин ашат экен, кыздарын казак туугандарга беришет экен. Эмне дегенде алардын айтышы боюнча азыркы күнгө чейин 7 атага чейин аралаша элек экен да. Бизде кыргызда бар го, 7 атадан кийин гана
мындай куда сөөк болсо болот, 7 атага чейин болбойт деген бизде өзүбүз салт санаабыз бар. Алар ошол салт санааны катуу кармашат экен. Эмне үчүн өзүңөрдөн албайсыңар десем, биз 7 атадан өтө элекпиз дейт. Вау. Мындайча айтканда, ошол Токтомамбет Аксакал Таластан 1860 1890 жылдары барган деген маалымат бар экен да. Ошон үчүн булар бири-биринен кыз алып келин беришпейт экен. Бир гана ошо казак туугандар менен куда сөөк болушат экен. Жашоосу кандай экен? Ошол Монголиядагы Баян Өлгө аймагындагы кыргыз казак туугандардын баардыгы илгерки биздин эски салт сана менен жашашат. Кандай салт сана болсо кудо ошондой. Тилдери дагы мына казак туугандардын тилдери азыркы Казакстандагы казак туугандардын тилдерине караганда кыргыз тилине жакыныраак. Ошондой сүйлөштүм да. Бири-бирибиз менен эч кандай барьер жок. Ушундай сүйлөштүм. Анан ошол нерсени угуп биздин урматтуу президентибиз Садыр Кочоевич дагы аябай сүйүнүп, ошол кече өзүңүздөр билесиздер, июль айында, ошол жылдын июль айында Монголиянын президенти урматтуу Курулсук мырза мамлекеттик сапар менен Кыргызстанга келип кетти. Ошол мамлекеттик сапардын алкагында 17ден ашык документтерге кол коюлуп, андан эң негизгиси ушул биздин урматтуу президентибиз Садыр Кочоевич ошол монгол президентинин алдында, Монголиянын делегациясынын алдында айтты. Ошо Баян Өлгө аймагына заманбап кыргыз-монгол эл аралык мектеп куруп беребиз. Кыргызстандын эсебинен деп. Ошол мектепте монгол тилинде сабак берилет, бирок кыргыз тил адабияты жана кыргыз музыка сабагы берилет деген ушундай бир сураныш менен кайрылдык. Монгол тарап ошол нерсеге колдоп, калың катнашыбызды дагы жогору деңгээлге көтөрөбүз деген ушундай маанилүү иш-чараларды кылып атат деп колдоо көрсөтүштү. Кудай буйрса эмки жылы, ошол 26-жылы Монголиянын Баян Өлгө аймагында чоң бир кыргыз-монгол эл аралык мектебин кура баштайбыз. Кече жакында бир ай мурун ошого Баян Өлгөгө барып келдим. Баян Өлгөнүн аймагынын губернатору Заңгар мырза ошол жерди көрсөтүп, мага 4 гектар жер бар экен, көрсөттүм. Ошол жерге мектеп курабыз, ушул жерге биз уруксат беребиз, ушул жерди атайын ушул кыргыз-монгол мектебин курганга жер бөлүп койдук деп көрсөттү. Аны мен Facebook баракчама да чыгардым. Ошол Кудай буйрса бул иш-чара дагы ишке ашып калса, бизде дагы көптөгөн Монголия менен болгон алакабыз көтөрүлөт. Демек, алар өзү курман кыргыз деп аташат, Эгер мисалы союз учурунда биздики каада салттарыбыз көбүнчөсү жок болгон да. Алар болсо союзда жашаган жок. Демек, балким биз уже мындай бизге жок болгон салттары бар. Же биз билбеген салттары алар сактап калышы мүмкүн да. Мисалы, тамак аш болсо, же үйлөнүү процесс, ар кандай салттар бар да. Балким сиз андай кызыктуу нерсе билдиңиз, аны дагы бөлүшүп бересизби? Мен ошол бир 2-3 нерсени айтып кетейин. Ошол илгери бизде кыргыздарда салт санада кызды узатканда кошок айтчу. Ошол кошок айтуу дагы деле ошол Баян Өлгөдөгү биздин туугандарда бар экен. Экинчиси, мына өзүңөр байкасаңыздар, Кыргызстанда кушту кармоо, бүркүттү кармоо маданияты жок боло баштады да. Мына Кытайдагы кыргыз туугандарыбызды карасаңар деле тим эле бир 200-300 бүркүтчүнү көрөсүң фестивалдарында. Кече күнү ушул сентябрь айында дагы мен Баян Өлгөгө бардым, бүркүт фестивалга. Ал жерге барсак дагы аябай бир 200-300дан ашык бүркүтчү жүрдү. Бизде ошол бүркүттү кароо, ошол бүркүттү үйрөтүү, ушундай салтыбыз калып баратат да. Эң негизгиси монголдор дагы, ошонун ичинде ошо казак туугандар дагы, кыргыз туугандар дагы биздин баягы боз үйүбүздү ар бир үйүнүн ичинде тигет экен. Бизде айтып коет го, ар бир кыргызда аты болбосо ал кыргыз эмес депчи. А монголдордо ар бир монгол үйүндө боз үй болбосо ал монгол эмес деп айтышат экен. Бизде карасаңыздар, биз боз үйдү качан гана тигип калдык? Той топурда, анан жакшылык жамандыкта тигип калдык да. Монголияда кыргыз болобу, казак болобу, монгол болобу, боз үй дайыма тигилип турат үйүндө.
Биз ушул боз үй маданиятындагы, колдонуу маданиятын унутуп баратабыз. Ушундагы биз кайра жандандыруу бир жакшы нерсеге айлантырышыбыз керек да, күнүмдүк колдонууга. Биз бир гана жайлоого чыкканда, же болбосо тойдо, же болбосо туристтик эме жакта. жактар, туристтик жактарда гана тигип калбадыкпы? Монголияга барсаңыздар, ар бир үйдө бирден боз үй турат да. Сапаты жакшы элеби? Сапаты жакшы. Эми ойлосоңуздар, Монголияда -40, -45 градуска чейин суук болот. Ооба. Кышында монгол туугандар үйүнө жатпастан ошо боз үйгө жатышат экен. Жылуу болот деп. Мындай тамагы боюнча алар жылкы этин жейби? Монгол туугандар ошо көбүнчө койдун этин жешет экен, уйдун этин, жылкынын этин дагы колдонушат экен. Бирок негизинен казак туугандары менен кыргыз туугандар жанагы чүчүк, казы, карта ушуну жасап жешет экен. Негизинен. Ушунда бар экен, Бар. Сон, бул Монголиядагы кыргыздар жөнүндө сөз болду. Азыр болсо мен сизге битик боюнча сурагам. Сиз дагы бизге илгери кыргыздын жазуусу боюнча аябай көп маалымат дагы жазып койдуңуз. Ошол боюнча сиздин мамилеңиз кандай экен? Мисалы, Монголияда сиз айтып бергендей, илгери монголдук жазуусу кайра расмий деңгээлде пайда болду. Ошол битик боюнча сиздин пикириңиз кандай экен? 2020-жылы Монголия өкмөтү мыйзам кабыл алып, Чыңгызхан убагындагы жаралган эски монгол алфавитин өтөбүз деп өзүнчө программаны мыйзам түрүндө кабыл алды. Бул программада 2045-жылга чейин, мен адашпасам, программа 25 жылдык программа, 25 жыл ичинде ошол эски монгол алфавитин өтүү жөнүндө. Биринчи 5 жылдыкта ошол мугалимдерди үйрөтүү, экинчи 5 жылдыкта бала бакчада, мектептерде киргизүү, анан үчүнчү 5 жылдыктарда мамлекеттик ишканаларга параллелдүү ошол эски монгол алфавитин киргизүү, анан кийин ошо 20-жылдан 25-жылга чейин толук кандуу ошо эски алфавитке өтүү. Мен эмне үчүн бул маселени көтөрүп чыктым? Эмне дегенде, монгол туугандар өздөрүнүн 13-кылымдан баштап, мындайча айтканда, цивилизация түзгөнбүз. Өзүбүздүн алфавитибиз болгон, өзүбүздүн тилибиз болгон, өзүбүздүн маданиятыбыз болгон деген тастыктоону дүйнөгө жар салып жатышат да. Ошол эле убакта монголдор азыр ошо кириллица менен жазышат, бизге окшоп. Ошол эле убакта латиницаны да колдонушат. Мына бир эле мисал, СССР убагында дагы Армения менен Грузия өздөрүнүн ата бабалары 2000 жыл мурун түзүп кеткен алфавитин колдонуп келишкен. Туурабы? Ооба. Эмне үчүн биз кыргыздар 3000 жыл мурун биздин ата бабаларыбыз өз мамлекети болсо, ошо биздин ата бабаларыбыз өзүнүн алфавитин түзүп бизге калтырып кетсе, ошону колдонбогонго биз жол беребиз деген бир менде ой пайда болду да. Мисалы, ошо армяндар менен грузиндерди деле карасаңыздар, мына монголдор кошулуп атат, өздөрүнүн алфавитин колдонушат, кириллицаны дагы жакшы түшүнүшөт, латиницаны дагы жакшы түшүнүшөт, баарын бирге алып кетип атат. Өзүбүздүн ата бабабыздан калган эски кыргыз алфавитин өтсөк, ал алфавитте Орхон Енисейский письменность деп коюшкан. Эмне дегенде, өзүңөр билесиздер, 40-жылдары Сергей Малов деген окумуштуу Бишкекке, Фрунзеге келип, СССРдин илимдер академиясынын филиалына келип, ошол өзүнүн макаласын даярдап атам. Ошо Орхон Енисей алфавити негизинен кыргыздарга таандык экен. Көпчүлүк жазууларда мен кыргызмын, мен кыргыздын ушундай урусунан боломун, кыргыз деген сөздөр бар экен деп тастыктаганда, ошол убактагы илимдер академиядагы иштеген көпчүлүк окумуштуулар каршы болуп, анан ал киши ошол нерсени Орхон Енисейский письменность деп жазган да. Эмнеге биз улуу кыргыз ата бабалардын урпактары болуп, биз ошол алфавитке өтсөк болбойт? Ооба, мен түшүнүп атам. Биздин түрк туугандарыбыз менен биргеликте бир алфавитти кабыл алалы деп, ал боюнча дагы көп мындай талашуулар, көп кеңешүүлөр болуп жатат. Бирок ошол эле убакта биз эгерде өзүбүздүн ата бабабыздан калган алфавитибизге өтсөк, анда биз дүйнөгө жар салат элек, дүйнө эли тааныйт эле.
ай бул кыргыздар кичинекей эле кечээ 16-кылымда пайда болгон эл эмес, булар 3000 жыл мурун өзүнүн мамлекеттүүлүгү болгон экен, өзүнүн алфавити болгон экен, могу еврейлерге окшоп, армяндарга окшоп, грузиндерге окшоп деп. Даже монголдордон дагы 2000 жыл мурун өздөрүнүн алфавити болгон экен деп дүйнө жүзүндөгү эл таң калат эле дагы бизге кызыгуу пайда болот эле. Сиз айткандай азыр илимпоздордун тарыхчылардын арасында мындай ар кандай киши бар. Вот кыргыздар кечээ эле пайда болгон эл деген айткандар көп да. Менимче аябай душмандык позиция болот да. Эмне үчүн ушундай киши бар бизде? Биздин ичибизге кирип алып душмандык кылган жарандарыбыз көп да. Ошол 16-кылымда пайда болгон деген биздин ошол эле тарых илимдеринин кандидаттары айтып чыгышып атат. Алар ошол Бальторттон дагы кыйын болуп кетти. Ойлосоңор, Радловдон дагы кыйын болуп кетишти. Алар жазып атпайбы? Орхан Энесей жазуусу бул Орхан дарыясы, бул азыр Монголиядагы Орхон дарыясынан баштап Энесей дарыясынын аймагында негизинен ушул жазуунун табылган. Ошол жазуу биздин доорго чейин гана болгон. Биздин доордо 4, 5, 6 кылымда андан мурун дагы болгон деп ошону тастап кетишкен жазып. 2200 жыл мурун ошол азыркы Алтайдын аймагында кыргыздардын мамлекети болгон. Ошол кыргыздардын мамлекетинде Лилин деген генералды ошо Модехан кыргыздардын мамлекетине мындайча айтканда кароочу кылып дайындаган деп жазып атат. Анан баягы жана мен айтып кеткендей эле 18-жылы баягы Кытайдын окумуштусу архивинен таап келип атпайбы? 3000 жыл мурун ошол кыргыздардын мамлекеттүүлүгү болгон кыргыздын элчиси ошо Бейжиңде олтурган деген тастыктаган кагаздар көрсөтүп атса, биздин ичибизден чыккан тарых илимдеринин докторлору кыргыздар кечээ 16-кылымда пайда болду дешип атат. Мен аларга кошулбайт элем. Эмне дегенде кыргыздар Теңир тоодо дагы, азыркы Тянь-Шанда дагы, Памирде дагы, Алайда дагы, ошол эле Алтайда дагы бирге тең параллелдүү жашашкан. Эмне дегенде ойлосоңуз, мына Алтай, Алай, Гималай 3 тоонун аты. Ал биздин ата бабаларыбыздан калган ат. Алтай, Алай, Гималайды. Ушул аймактарда биздин ата бабаларыбыз бир гана ошо тоону боорлоп, тоонун үстүнө жашаганбыз. Ошон үчүн биздин башыбызда ак калпагыбыз бар. Ак калпагыбыз өзүңөр билесиздер, биздин ошол ала тоонун мөңгүлөрү. Мен ошол биздин тарых илимдеринин докторлоруна ошо биздин өзүбүздүн ичибизден чыккан баягы кыргызды кечээ 16-кылымда пайда болгон деген мындайча айтканда душмандарга каршы чыгат элем. Кандай негизде ошо докторлуктарды алдың, эмнени тастыктадың, кыргыз элине, кыргыз тарыхына, кыргыздын мамлекеттүүлүгүнө эмне салым кошулду деп кайрадан ошолорду каратып чыкмакмын колуман келсечи. Бул деген биздин өзүбүздүн ичибизден чыккан душмандар. Виктор Козодай деген орустардын окумуштусу жазып чыкпадыбы? Цивилизация сибирских кыргызов деп. Ошол китепте ар бир айткан сөзүнө ссылка кылып, ошо Радлов, Бартоль бүт баарына ссылка кылып жазып атат. Ал эмнеден баштады? Ошо Семессан айткан 2200 жыл мурунку Моде баягы Лелинди кыргыздардын мамлекетине алып келип, ошо башкарма коюп кеткенден баштап жазып атат. Анан 19-кылымга чейин үзүлбөгөн мамлекеттүүлүгү болгон кыргыздардын. Ошол эле убакта жанагы азыр сен айтып кеткендей өздөрүнүн алфавити болгон. Кандай гана империялар болбосун, ошол эле Түрк каганаты, ошол эле Уйгур каганаты, ошол эле улуу кыргыз дөөлөттүүлүгү, ошол эле Кедан каганаты, андан кийин Чыңгыз хандын империясы, бул андан кийин Алтын Ордо деп коет. Ошо бардык империялардын убагында кыргыздардын өзүнүн автономдук мамлекети болгон. Эч качан кыргыздарды ошолор басып алган эмес, наоборот кыргыздар менен союздаш болушкан. Кыргыздар менен бирге
мамлекеттерин көтөрүлүшкөн, мамлекеттерин аймактан чоңойткон деп жазып атат. Ошол кече күнү эле Монголияга биздин ошол Кубан Чороев деген жараныбыз келип кетти. Ошол билесиздер, ал көбүнчө ДНК боюнча изилдөөлөр жүргүзөт. Мына кече дагы бир Facebook баракчасына өзүнүн бир постун жазып чыгыптыр. Мен ошого толугу менен кошулам. Негизинен кыргыздар гун убагында дагы, кыргыз дөөлөттүүлүгүндө дагы, түрк каганатында дагы, уйгур каганатында дагы, кеден каганатында дагы кыргыздар негизинен мамлекетти башкарган элита болгон. Ошон үчүн кыргыздарды басып алды, же болбосо кыргыздарды момунту деген тарыхта болгон эмес. Кийин эле 18-кылымдан кийин бул жактан Орус империясы, бул жактан жунгарлар, бул жактан тиги калмыктар, ошолор келгенде гана ошондо кыргыздарды ошондо 18-кылымда анан таратып, биздин кыргыз туугандар Кытайдын Фуй аймагына чейин жеткизип, тиги Монголиянын ортосундагы аймакка чейин жеткизишип, калганын ошого Алтайда кубалашып, калганын өзүнүн ушу Тянь-Шанда, Теңир тоодо жашаган туугандарына келишип, ушинтип анан ошол Алтайда бошотушкан. Ага чейин кыргыздар дайыма Алтайда дагы, Алайда дагы, мындайча айтканда, Памирде дагы жашап келишкен. Буну Кудай буйруса, мына ошол Кубан Чороев айткандай, ДНКны менен эч ким оспаривать эте албайт. ДНКда тек далилдеп турат. Мына Атилланын тукумдары деп Венгриянын королу Белла 2-нин сөөгүнөн ДНК исследование жасашкан. Ошо Белла 2-нин аталык Y хромосома гаплогруппасы ошо кыргыздардын негизги көпчүлүк кыргыздарга таандык болгон R1A Z93 чыккан. Эми ойлосоңуздар, ДНК биздин ата бабаларыбыздын ДНКсындай чыгып аткандан кийин биз менен талашат. Мына мен дагы бир нерсени айтып кетейин. Мисалга, Америка Кошмо Штаттарында 18-19-жылдары жүрүп калдым. Уулум менен кызым ошокто окуп, анан уулум айтып калды, ата, америкалык бир ДНК исследование кылган компания ушу кыргыздардын ДНКсын бекерге чыгарып беришет экен, ушуну тапшырып койбойлубу деди. Анан ошол макул анда деп туруп, мен, келинчегим, балам, кызым болуп 4-өбүз тең анкетасын толтурдук. Баягы өздөрүнүн эмесин жиберишти, флакондорун. Анан флакондорун ар ким өзүбүз жибердик, ар кандай кылып. Анан бир жумадан кийин баягы өздөрүнүн программасы бар, телефонго скачать этип, ошого кирсек, меники результатым чыгыптыр. Менин аталык Y хромосомам R1A Z93 деп чыкты. Анан аны изилдесем, ошол жерде жазып коюптур. Сиздин аталык Y хромосомаңыз Мальта Бой деген жаш баланын ДНКсы ошогул Алтайда, Сибирде табылган. Ошогул Сибирдеги, Алтайдагы. Анан дагы бир эң кызыктуу нерсеси, апалык тараптан ошого гаплогруппам кандай экен десем, B5 деп чыкты. B5 эмне бул, кимге таандык экен деп изилдесем, көрсө Кытайды канча миңдеген жыл башкарган Хань династиясына таандык экен. Көчмөн эли. Ал хандар дагы көчмөн эл болот. Билесиңер да, ал кытайлар эмес. Алар бизге окшогон көчмөн элдер. Алар дагы канчада бир 5000 6000 жыл аякына барсак, акыры түгү биздин ата бабаларыбызга кошулат. Анан изилдесем, ошо интернеттен баягы көп отчетторду карап изилдесем, B5 ошого Хань династиясына таандык экен. Аны мен ойлоп калдым, мен аталык гаплогруппам таза кыргыз, алтайлык кыргыздардын гаплогруппасы болсо R1A Z93, апа тарабым B5 болсо, анда кандай болуп калды, Кытай болуп калабы анда деп изилдесем, көрсө, азыр сен айткандар, хандар, булар Кытай эмес, бул көчмөн эл экен. Андан кийин баягы биздин Манас эпосубузда дагы, башка биздин дастандарда дагы, тарыхыбызда да жазылат го. Кыргыздар негизинен баягы азыр мен айтып кеткендей царская династия болгондуктан, баягы көчмөн элдердин ичинде царская династия болгондуктан, ошол Бейжиңдеги хандар ушу Кытайларды башкарганда, ошо Бейжиңдеги хандардын, императорлордун кыздарына үйлөнүшүп туугандашышкан.
деген şu маалыматтар бар да. Урматтуу достор, менден чоң сураныч. Биздин каналыбызга катталыңыздар, анан лайк басып, комментарий калтырууну унутпаңыздар. Бул биз үчүн эң чоң жардам. Чоң рахмат. Алтайлык кыргыздар сары жүздүү, көк көздүү, алтын чачтуу болгон депчи, европейттерге окшоп кеткен деп. Азыр биз болсо кичине башкачабыз. Кээ биркилерибиз ошо европейттерге окшосо, кээ биркилерибиз монголдорго окшоп кеткенбиз, кээ биркилерибиз Кытайга окшоп кеткенбиз. Анан мен ошого таң калдым да, менин ДНК кыргыздын накта тарыхын тасыктап атат да. Атам болсо Алтайлык кыргыз, апа тегим болсо ошол хан династиясынын кыздары болуп атпайбы? Ошого таң калыштуу нерсе болуп атат да. Анан дагы бир нерсе айтып кетейин. Аллага шүгүр, мен 2 жылдан бери 3 неберелүү болдум. Өзүмдүн уулуман бир неберелүү болдум. Азыр 1 жашка чыгып калды. Ошо неберем төрөлгөндө ага чейин эле көргөн болчумун мен. Уулум 95-жыл төрөлгөндө уулум сапсары, чачтары алтын чачка окшогон төрөлдү. Анан барып бир 40 күндөн кийин 2 айдан кийин өзгөрө баштады. Анан кече күнү неберем төрөлгөндө карасам, биринчи неберем төрөлгөндө жанагы илгерки биздин кыргыз ата бабаларыбыз кандай болсо, ак жүздүү, алтын чачтуу, ушундай европейттерге окшоп төрөлдү да. Анан кийин буквально 1 жумадан кийин 10 күндөн кийин өзгөрө башталды да. Анан аны изилдеп көрдүм, интернеттен китептерди изилдепчи. Көрсө, бала төрөлгөндө биринчи 5 күндүктө ошо өзүн көрсөтөт экен. Ата теги кандай болсо, ошо ата тегине атасына окшош болот экен. Кызыктуу экен. Карасаңыздар, ошо биздин балдар төрөлгөндө да байкасаңыздар, биринчи 5 күндөн баштап, 1 күндөн 1 жумага чейин биздин ошол 2000-3000 жыл мурун жашаган сары жүздүү, алтын чачтуу, көк көздүү ата бабаларыбыз окшоп кетет. Анан кийин өзгөрө башташат экен да балдарыбыз. ДНК изилдөөлөрү менен эч ким талашпайт. Мен жана айтып кетпедим, Кудай буйруса эмки жылы Монголияда археологик изилдөөлөр жүргүзсө, мен суранып атам. Айрыкча ушул биздин өкмөтүбүздөн, биздин Илимдер академиясынан ошол археологик изилдөөлөр башталганда сөзсүз түрдө ДНК изилдөөнү кошкула. Ошол жерден чыккан сөөгүктөрдөн сөзсүз түрдө канча акча кетсе дагы ДНКсын алып, ДНКсын тасыкташыбыз керек. Эмесе эртерээк кыймылдабасак, башка биздин өзүбүздүн эле бир туугандар анан алар өздөрү кылып алышат. Дагы кеч калып калабыз. Бул Кудайга шүгүр, заманбап технология биздин тарабыбызда ойнойт да азыр. Мисалы ДНК изилдөө боюнча баягы казактардын алтын киши деп айтылат. Бул киши тоодо табылган 2012-жылы. ДНК изилдөө боюнча анын ДНКсы баягы R1A Z93 деген чыкты, маалымат чыкты да. Демек, ал дагы кыргыздар түз. Биз аны потомкасы болобуз да. Андан кийин мен Алтайга баргам. Ал жакта Аржан 1, Аржан 2 деген захоронение турат. Ошол жака барсам, ичинде дүйнө жүзү эң быйыркы, эң илгери кийизден жасалган килем турат. Комузга окшогон инструмент турат, ак калпак турат. Бул уже факт, баары билет да. ДНК боюнча биздин ата бабаларыбыз Алтайдан баштап Чаншанга чейин азыр тапса болот, спокойно. Бирок бул аябай кымбат, биз аны билебиз. Палеогенетика өтө кымбат. Монголияда аябай көп археологдор келет, Турциядан, Казактан изилдөө кылса, бүт изилеген жерде кыргыздар чыгат, кыргыздын чүсөгү чыгат. Ошондой бекен? Эми ошону айтып коеюн. Жакшы бир эме айттың. Атын айтпай эле коеюн. Бирок Монголиянын бир чыгаан илимпозу, чыгаан археологу айтып атпайбы? Элчин мырза дейт, Монголияга жыл сайын 30дан ашык, 40тан ашык археологик изилдөөлөр болот дейт. Япония, Корея, Турция, Казакстан, Россия, Америка, Венгрия, бүт Франция келет. Археологик изилдөөлөр жасайбыз. Анан ошолор казып атып эле кайсы жерге барбасын эле дейт. Бир
жалаң айтпайын да 70-80% касса эле кыргыздар чыга берет дейт. Кассаң эле баягы кыргыздар чыгат дейт. ДНКсын изилдесе эле баягы силердин эр адин агаңар чыгат дейт. Анан ошону тамашалап айтып атпайбы, силер уктап жүрө бересиңер, келбейсиңерби, археология изилдөө жасабайсыңарбы? Жок деген ошого біз миңдеген, 3000 жыл бою атын өзгөртпөгөн ошо кыргыз сурларды изилдебейсиңерби деп тамашалады да. Анан ошонун тамашасынын негизинде анан мен биздин министрлер кабинетинин төрагасы урматтуу Адылбек Алишевичке кат жазып, ушундай кыргыз күмбөздөр бар экен. Жыл сайын бир жок дегенде $1 миллион болбосо дагы бир $500,000 акча бөлүп турсаңыздар бюджеттен, биздин археологдор келип ушуну тастыктап, ушуну печать басып, мөр коюп, бул кыргыздыкы, бирок Монголиянын менчиги болот. Монголиянын аймагынан табылды бул. Монголия менчиги, бирок бул кыргыз биздин ата бабаларыбыз деген мөр коюп кетсин деп кат жазсам, жакшы Адылбек Алишевич тапшырма берип, быйыл январь айында, эмки жылы Кудай буйрса ошо айтып атпаймынбы, археология изилдөөлөр башталып калат Кудай кааласа. Кудай буйрса ооба. Абек байке, ушул биздин тарыхыбызды башка деңгээлде кылыш үчүн эмне кылышыбыз керек? Билесиңби, мен ошол өзүм дипломат болгону менен тарыхка аябай кичинекейимден кызыгамын. Айрыкча мага ушунчалык ошо айткан обидно да. Биз улуу кыргыз ата бабаларынын урпагыбыз. Чоң бир тарыхыбыз бар. 3000 жыл мурун мамлекеттүүлүгүбүз болгон. 3000 жыл мурун өзүбүздүн алфавитибиз болгон. Мына Виктор Козодай айткандай, 2000 жыл мурун, 2500 жыл мурун биздин өзүбүздүн шаарларыбыз болгон, өзүбүздүн каналдарыбыз болгон. Рим империясы баягы ташты тегиздеп жол кургандай, Сибирде биздин өзүбүздүн жолдорубуз болгон экен. Ушуларды билип туруп, мына дүйнөдө Манас эпосундай эч бир эпос жок. Анан биздин ата бабалар ушунчалык акылдуу болгон экен, өздөрүнүн ошого аттарын, өздөрүнүн тарыхын Манас эпосуна ооз-эки кылып, атадан балага, баладан атага берип отуруп, ушул күнгө чейин жеткизген улуу эл болгонун көрүп турабыз. Андан тышкары эмнеден жоголбойт? Кагазга жазылса, башка бирөөлөр баскынчылар басып келгенде ал кагазды жок кылып тарыхыбызды өрттөп салат. Турабы? Ооба. Ошондой болбош үчүн деп, мына Орхон дарыясынан Енисей дарыясына чейин, Байкал көлүнө чейин, бул жагы Иртышка чейин, азыркы мына Тянь-Шань, Теңир тоо, мына кече күнү Кочкордон дагы балдар чалышты мага. Нарындан чалышып атат, Алайдан чалышып атат. Ташка жазган тарыхыбыз калып атат. Ата бабалар ушунчалык акылдуу болгон үчүн ошо ташка жазышкан, ташты жок кыла албайсың. Анан тил аркылуу өзүбүздүн тарыхты берген, Манас эпосу аркылуу. Биз ушундай улуу элдин урпактары экенибизди билип туруп, анан ичибизге кирип алып, душмандык кылып, кыргыздар кече эле пайда болгон, 16-кылымда пайда болгон, Тянь-Шанда жашаган эмес, тиги Сибирден 16-кылымда келишкен, анан дагы башкаларды айтып жүрүшпөйбү? Мен ушуларды кыргыздын душманы деп эле бетине айтат элем да. Ал эми биздин тарыхыбызды кайрадан калпына келтириш үчүн Кудай буйрса биздин урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич дагы аябай ушундай тарыхка, салт санага кызыккан киши. Камчы Кыдыршаевич Ташиев генералыбыз өткөндө айтты го. Кыргыз деген ат бул кыргыз эмес, бул кырылгыс эл. Ошол кырылгыс эл деп ошон үчүн бизди кыргыз деп атаганбыз. Биздин башыбыздан ушул акыркы 3000 жылдыкта башыбыздан канча кыйынчылыктар болсо дагы, кайрадан биз өзүбүздүн мамлекетибизди түзүп, бир эле мамлекет эмес, чоң империя, дөөлөттүүлүктү куруп, улуу кыргыз дөөлөттүүлүгү, бая Бартыл жазып кеткендей, кыргызская великодержавие куруп, анан ошол ушундай кырылгыс эл болуп, бүгүнкү күнгө чейин өзүбүздүн тилибизди, өзүбүздүн үрп-ататыбызды, салтыбызды жоготпой, анан айрыкча мына 24-жылы биздин аталарыбыз ошол Москвага айтып жүрүп, биз деген өзүнчө кыргыз элбиз, болгондо дагы кара кыргыз элбиз деп ошол тастыктап автономия алып, анан кийин республикага айлантканы бул чоң биздин бактыбызга азыркы күндө ушул эгемендүү мамлекет болгонубузга чоң жол ачкан ата бабабыз ыраазы болушубуз керек да. Азыр улуу ата бабаларыбыздын тарыхын кайрадан калыбына келтирип, кыргыздын атын даңазалап, кыргыз еврейлерден дагы, перс
империясынан дагы, Индия хинду элинен дагы мурун пайда болгон, мурун жашаган деп айтсам адашпаймын да. Ошону эмне үчүн биз азыр кайрадан тастыктап, кайрадан биз өзүбүздүн тарыхыбызды даңазалаганга болбойт. Ал үчүн ушу биздин урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич, биздин министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Алешевич болуп, ушул жыл сайын тарыхка көбүрөөк акча бөлүнүп турса, биз ошо археологиялык изилдөөлөрдү көбүрөөк жүргүзүп, Бейжиңге, Индияга, Иранга, Турцияга, араб мамлекеттерине, даже ушу Мисирге, Египетке, Римге, Францияга жана башка мамлекеттерге жиберип, биздин тарыхчыларды даярдап, ошол жерден Ватикандын ошого архивтерине жиберип, биздин ушу кыргыздар жөнүндө жазылган бүтүндөй тарыхтарды кайра көтөрүп чыгып, калпына келтиришибиз керек да. Мен 100% айта аламын, ушул Ватиканда дагы, Мисирде дагы, араб өлкөлөрүндө дагы, азыркы Иран, мурдагы Перс империясында дагы, Индияда дагы, мына биз азыр бир эле Кытайдын архивине таяна атпайбызбы? Россиянын архивтерине дагы, Германиянын архивтерине дагы, Англиянын музей архивтерине дагы биз жөнүндө, кыргыздар жөнүндө аябай көп маалыматтарды тапсак болот. Ал үчүн эмне керек? Ал үчүн акча каражатты бөлүш керек. Ал үчүн ошо биздин тарыхчыларды даярдашыбыз керек. Ошо эски тилди түшүнө турган, эски тилди окуй турган тарыхчыларды даярдашыбыз керек. Азыр мына Кытайга барсаңыздар, азыркы Кытай менен эски Кытайдын айырмасы өтө чоң. Биздин баягы агабыз Молда Касымов беле? Ошо агабыз бир балабызды даярдап, азыр Кытайды, эски Кытай тилин үйрөнүп, азыр көтөрүп чыгып атпайбы архивтерден? Ошондой биздин балдарды даярдашыбыз керек да, ошол акчаны көбүрөөк. Анан экинчиден, түрк туугандарыбыз аябай кыйын да. Селжуктардан баштап Осман империясына кантип жаралганын, Эртурур жөнүндө жазып, анан Осман Гази жөнүндө кино тартышып, андан кийин тег Истанбулду кантип басып алышкан, кантип Осман империясы көтөрүлгөн, кантип болгон аябай чоң сериалдар тартып, дүйнөгө жар салышып атпайбы? Эмне үчүн биз ошондой сериалдар тартсак болбойт? Мына сериал жөнүндө да тартып, биздин кыргыздын тарыхын тартсак болот. Ошол эле Виктор Козадайдын китебинен алып тартсак болот туурабы, сценарийди. Ошол эле Манас эпосунан тартсак болот. Ошол эле Кулманбек батырыбызды тартсак болот. Ошол эле Сайкал батырыбызды тартсак болот. Кыз жибек туурабы? Жана башка көп. Мен Мундуз урусунан болом. Биздин Мундуз хан атабыздын ошол жерде өзүнүн хандыгы болгон экен. Ошол Мундуз хан ошо Монголия менен Горный Алтайдын чек арасына жакын экен. Ошол жерде көмүлгөн деген бир эмеде, ушелье басып калган, бирок ушул жерде болгон дейт. Ошо Мундуз хан жөнүндө жазса болот. Мундуз хандан кийин Атилла жөнүндө жазсак болот. Туурабы? Мына бизде Мундуздардын санжырасында айтып кетет. Азыр Душанбенин тегерегинде Лакай деген эл жашайт. Кимсиң сен десең, өзбексиңби, тажиксиңби десең, жок, мен Лакаймын дейт. Ал жөнүндө бир тамаша айтып кетейин. 2012-жылы мен Ошто Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигинин түштүк региону боюнча атайын ыйгарым өкүлү болуп иштеп жүрдүм. 2011-2012 жылдары. Ошондо мен Душанбеге делегация менен барып калдым. Анан как раз жума намазы болуп, жума намазга мешитке барып отурсам, жаныма бир жигит отуруп калды, жашыраак бала. Анан да карасам, кыргызга окшош. Салам алейкум, кыргызсың десем, жок дейт. Кимсиң десем, Лакаймын дейт. Кичине өзбекче сүйлөйт. Анан мен айттым, Лакай деген ким десем, биз өзүбүзчө Лакай болобуз дейт. Сен кыргызсың, кыргызга окшоп турасың. Мына карасаң, могу киши, могу тажик, могу өзбек көрүнүп турат. Сен мага окшоп турасың, кыргызсың десем, жок, мен Лакаймын дейт. Анан келип, биздин санжырачылардан сурадым. Лакай деген ким? Биздин санжырачылар айтат, Мундуз атабыздын чоң уулунун аты Лакай болгон. Атасына таарынып, өзүнүн канча дагы миң коюн айдап, ошо Душанбенин тегерегине барып ошол жерде жашап калышкан дейт. Жана гисарский койлор барбы, куйругу чоң. Ошо гисарский койлор ошо Лакайлардын койлору дейт. Санжырачыларчы. Биздин Мундуздардын санжырасына ошо Лакайды Мундуздун баласы деп жүрөт. Атилланы Адылхан деп тоже ошо Мундуздун тараган бала деп жүрөт. Мына ошол нерсени кечээ ошол Кубаныч Чороевдун эмесинде окудум. Ошол Атиллардан тараган жана тукумдардын ДНКсы куд меникинде чыгып атат. Эрайдына Z93. Билесиңер да, бизде кыргыздарды эч качан уруу болгон эмес, вор.
ооба. Эшигибиз ачык жаткан. Эч качан саткын болгон эмес. Эч качан жалганчы болгон эмес. Мына акыркы 30 жыл ичинде эле кичине пайда болду баягы демократизация, коммерция болуп, ага чейин бирөөдөн бир карыз сурасаң, распискасы жок эле берет да. Болупту давай алып келип бересиң. Бизде ушундай ишенүү болгон. Баягы айтканда мошенниктер болгон эмес, саткындар болгон эмес. Жана эме дагы айтып кетти, Менис мырза да бир передачасында айтып кетти силерге келгенде. Эгерде кыргыздын ичинен бир саткын чыкса, ошонун башын атасынын мойнуна өлгүчө илип койгон. Ооба. Эгерде бир уруу чыкса, вор, ошол үй бүлөсү эмес, ошол уруусу менен көчүрүп, ошондон кыз албай, келин бербей коюшкан. Ушундай тартип болгон. Кыргыздар бир жерге уучулукка барса, ошол жерге 3 жыл уучулукка барган эмес. Жаратылышты дагы, жаныбарларды дагы, адамдарды кандай сыйлагандай сыйлашкан. Жаратылыш менен ушунчалык гармонияда жашашкан. Жаныбарлар менен гармонияда жашашкан. Азыр мына Кудайга шүгүр, акыркы 5 жылда мына Садыр Кочочу өзү биздин кыргыздардын символу ак барс деп, илбирс деп жаратылышка маани берип атат. Мына карасаңыздар, азыр биздин тоолорубузда аркарлар, илбирстерибиз, даже мына аюуларыбыз чыга башташты. Азыр сайгактар дагы Сайгактар жакында. көбөйө башташты. Бул деген кыргыздар кайра жанагы биздин мурдагы ата бабаларыбыздын үрп адатына, сал санасына, жаратылыш менен жаныбарлар менен гармонияда жашаганына баратат деген чоң бир иш чара болуп атат да. Бул деген негизинен биздин өлкө башчыбыздан көп нерсе зависит этет да. Өлкө башчыбыз ушуну баштап койду. Мисал болуп баштап койду. Жаратылышка баягы мусорду таштабагыла, пластикти таштабагыла, өзү барып тазалап атпайбы? Анан акыркы мына 30 жылдан десем адашам, акыркы 25-20 жылда биздин эми мамлекетибизде кичине кыйынчылык болуп, биздин жарандарыбыз Россияга, башка жака иш таап, иш издеп миграцияга кетишти. Балдары чоң ата, чоң энелеринде, тайта, тайнелерине калып, ошол чоң ата, чоң энелери, тайта, тайнелери болор колунан келишинче тарбия беришти. Мен мисалы үчүн мен деле чоң ата, чоң энемде колунда өскөн баламын. Чоң ата, чоң эне деле жаман тарбия бербейт. Бирок ошол эле убакта эненин, апанын өзүнүн сүйүүсү менен чоңойгон бала, ошол 17 жашка чейин, 18 жашка чейин тарбиясын алган бала бул башкача, боорукер, мекенчил, ушунчалык тарбиялуу, мындай сүйүүгө толгон, сүйүүгө баткан, башка адамдарга дагы сүйүү бере турган, башка адамдарга жакшылык кыла турган болуп өсөт да. Эркек жерди сактайт, аял элди сактайт деп Ооба, айтышат го. ошондой. Ошон үчүн мен ойлойт элем, жанагы бизде мусулмандар дагы бар го. Эркек киши оокат табат, аял киши үйдө оокат даярдап, балдарды тарбиялайт деп. Ошол биздин илгери ата бабабыздын ислам келгиче бизде ошондой тарбия болгон. Исламды кыргыздар кабыл алганга чейин кыргыздар ошондой жашоодо жашашкан. Ислам келгенге чейин кыргыздар бир кудайга сыйынышкан. Бул кудай бизде кыргызча айтканда Теңир. Арабча Аллах, орусча Бог, англисче God. Туурабы? Перс тилинде Худда. Биз ошо Кудай деп перс тилинен алганбыз. Биз ошол ислам келгенге чейин көк асманда биздин бир гана Теңир Кудайыбыз бар. Кудай менен менин ортомдо эч ким жок деп биздин ата бабалар сыйынышкан да. Ошол нерсе азыр шариятта, исламда эмнелер болсо, биздин ата бабаларыбыз ошол шариятты ислам келгенге чейин колдонушкан. Адам атадан баштап колдонушкан. Ошон үчүн бизде гана бар да. Адам болчу деп балдарды урушабыз го. Адам болчу деген бул адам атадай жакшы болчу деген нерсе да. Ойлосоң, адам деген сөздү англичандар деле айтат, тиги биздин казак туугандар, өзбек туугандар деле айтат. Бирок англичандардан, американецтерден адам деп эмне десең, это первый отец Адам дешет. Алар делечи. Бирок биздин кыргыз ата бабаларыбыз ошону эмне үчүн айткан? Адам болчу, адам болосуң болбойсуңбу деп. Ал деген жакшы адам бол. Биздин биринчи атабыздай жакшы болушуң керек деген тарбия да. Айбек байке, сиз Манас эпосу боюнча айтат го, кыргыз эли дүйнөлүк цивилизациясына салым кошуп, ушул Манас эпосу
бүгүнкү чейин келтирип сактап берди да. Бирок биз дагы Манас кыргыз элинин энциклопедиясы деп эсептейбиз да. Мисалы сиз болсо ошол Манас эпосунун ичинде жазылган кандай кызыктуу факт же маалымат билдиңиз? Манас эпосу бул кыргыздын бир эле Манас атабыз жашаган доордо гана жазылбастан бул кыргыз элинин тарыхы жазылган да. Тарыхы эле эмес, бул кыргыз элинин руханий байлыгы. Бул кыргыз элинин колдоочусу. Айтышат го, Манасты айткан манасчылар бул жатташпайт. Ошол транска кирип, өз көзү менен көрүшүп, анан тили менен айтышат депчи. Мен ошого ишенем да. Бул манасчылар тубаса болот да. Те жактан берет. Мисалы үчүн сен менен мен манасчы боло албайбыз. Ал өзүнчө избранный адам гана манасчы болот. Бул деген биздин кыргыз элинин айрыкча особенный эл экенин көрсөтүп турат да. Мындай эл жок дүйнөдө. Кээ биркилер айтат, эмне үчүн кыргыздар бир ханга баш ийген эмес деп. Манас атабыз дагы билесиңер да. Уруулар топтоп бир мамлекет түзүп, ошол башка атын атабай эле коеюн, башка мамлекеттерге каршылык көрсөтүп, ошолордон эгемендүүлүктү алып, кайра керек болсо аларды өзүнө баш ийдирген, мындайча айтканда башчыбыз болгон да, ханыбыз болгон. А бирок кыргызда тарыхында эч качан кыргызда бир хан болгон эмес. 40 уруу болсок, 40 уруунун өзүнүн бектери болгон, бийлери. Ошолор уруу болуп өзүнүн уруусун башкарышкан. Бирок баягы башына түйшүк түшкөндө, жоо келгенде же жоого чыкканда бир лидерди, Манас атага окшогон бир лидерди шайлашкан. А жоо бүтүп, согуш бүткөндөн кийин анан жанагы бир лидер дагы өзүнүн уруусу менен ар ким өзүнчө жашап кетишкен да. Азыркы деле ошондой да биздечи, билесиңер да. Биз эч качан бир адамды түбөлүккө хан кылбайбыз да. Кыргыздын канында бар, кыргыздын генетикасында бар. Ошол биздин могу каныбызда сиңип калган. Биз башыбызга оордук түшсө тез эле биргелешип калабыз. Анан кийин оордукту жеңгенден кийин өзүбүз жашап кетебиз. Туура. Анан эң негизгиси биздин Манас эпосубузду биз көбү мындай окушат дагы маанисине жетишпейт да. Ал бул терең маани. Мына азыр Куран-ы Каримди 7% гана расшифровать этип, 7% гана жеттик деп атпайбы ученыйлар. А биз Манас эпосунун ошол 10%-на деле жете элек болсок керек. Анын ичинде да канчалаган сырлар бар, канчалаган илимдер бар. Ошону өзүнчө изилдешибиз керек да. Мына президентибизге рахмат, азыр Манас академиясын түзүп, ушунун артынан түшкүлө, изилдегиле, биздин жаңы муунга үйрөткүлө, ушуну тараткыла. Эмне турат, кандай болгон, кандай болушубуз керек деп, ошо Манас академиясын түзбөдү. Ушул дагы чоң бир биздин президентибиздин жасаган, мындайча айтканда, арабча айтканда салих иштеринин бири да. Мисалы Манас эпосунда аябай мындай, кандай десем, биз унутулган салттар дагы жазылып турат. Же факттар, мисалы ал жакта динозавр боюнча маалымат турат Манаста, же Америка боюнча сөз бар. Кыскача айтканда, мисалы Манаскен, Дагестанда Манаскен бар, Индияда Манас бар. Сиздин пикириңиз боюнча бул кандай собирательный образбы, же ушундай киши болгон, же вообще башка көзү менен караш керек ошол эпоско? Сиз кандай ойлойсуз? Биздин кээ бирки окумуштуулар, айрыкча мына Акаевдин убагында Манаска 1000 жылдык деп майрамды өткөзбөдүкпү 95-жылы. Мен айтат элем, бул туура эмес. Манаска 1000 жыл болсо, бул канча 9-кылымда болуп калабы ошондо. Туурабы? А Манас жөнүндө 9-кылымда эч жерден бир тастыкталган бир маалымат менимче жок да. Азыр сен айтып кеткендей, Манас атабыз биздин доорго чейин 10 000 жыл мурунбу,
20 миң жыл мурун болгон да. Эмне дегенде карасаң, сен айтып кеттиң. Манас атын колдонгон Дагестанда, Индияда, ошол эле Кайлас тоосунун алдында Манасис деген көл бар. Индиянын заповедниги бар, Манасис деген өзүнчө. Ошол жердеги жашаган элдер, мен Индияга барганда көрүп келгем, биздике окшош, кыргыздарга окшош. Кайлас тоосунун тегерегинде жанагы жашаган эл экспедиция барып келбедиби? Ошолор дагы өздөрүнүн кыргызча сүйлөшөт экен. Кимсиң десе, кыргызсың десе, жок, биз кыргыз эмес, биз күн элбиз дейт экен. Ооба. Тибетте дагы ошондой. Мына Америкада дагы кайсы штат эле эсимен чыгып атат. Манасас деген эме бар, жер бар. Билесиңерби? Бул деген Манас деген ат, бул кече 1000 жыл мурун пайда болгон эмес. Бул собирательный образ. Манас атабыз өзү, мен ойлойм, бул 30 миң жыл мурун болгон. Биздин эң биринчи кыргыздын биринчи атасы болгон. Бул биринчи атасы болгондо дагы жөнөкөй эмес. Биз эмне үчүн мына желегибизде көп биздин кыргыздар түшүнбөйбүз да. Кыргыздын желегинде эмне үчүн күн турат? Түндүк түшүнүктүү турабы? Түндүк эми бизди бириктирген символубуз. Кыргыз элин бириктирген, үй бүлөнү бириктирген, мындайча айтканда, орусча айтканда, ачак. Күнчү? Күн эмне үчүн биздин желегибизде турат? Эмне үчүн биздин желегибиз кызыл? Эмнеге дегенде, менин окуган, билгеним боюнча, ошол эле жанагы Кайлас тоосунун жанында жашаган, кыргызча сүйлөгөн элдер кыргыз эмеспиз биз күн элбиз дегендей, биз илгери кыргыз эл болгуча, баягы Камчы Кылычбаев айткан туура, кыргыз эл болгуча, биз өзүбүздү күн элбиз деп атаганбыз. Ошон үчүн биздин каныбызда сиңип калган. Ошон үчүн биздин желегибизде күн турат. Эмне үчүн кызыл? Кызыл деген Кыргызстандын желегин кабыл алганда, ошондо Манасчы аты эсимен чыгып атат, депутат чакырып, комиссия чакырып, Манастын байрагынын түсү кандай болгон дегенде, элдин байрагы, бүтүндөй элдин байрагы көк болгон, көк асабы болгон. А Манастын байрагы, как хан, как лидер, кызыл болгон. Анан Манастын байрагы кандай болгон деп ошо комиссия сураганда, Манасчыдан аты эсимен чыгып атат, Манасчыбыздын атын ал айткан, Манастын желеги кызыл болгон деген. Бул деген биз кыргыздар кызыл желекти эмне үчүн байрагыбызды кызыл кылганбыз? Эмне дегенде, биз царский династиябыз, хан династиясынан биз ошол Манастай бүтүндөй дүйнөдө башкарган элбиз. Биздин штандартыбыз кызыл. Биздин Манас атабыз 25 миң жылбы, 20 миң жылбы, качан болбосун ошондон тараган, даже мына скифтерде, сактарда дагы айтат, царские скифи деп койгон, туурабы, грек жазуучусу. Царский скифтер жөнүндө жазып кеткенде айткан, царские скифи живут в горах, тоодо жашашат, башына ак кийизден калпак кийишет, жылкынын этин жешет, уча жешет, анан ошого 5 бармакка окшогон тамак жешет деп айткан. Алар скифтердин үстүнөн башкарган өзүнчө эл деп жазган, туурабы? Туура. Көбүрөөк айтсак, мен сактардын байрагы кандай болгон деп интернетке кирсем, сактардын байрагы эки түсү бар экен. Биринчи кызыл, экинчи алтын түсү. Азыркы биздин байрагыбыздай эле. Ошондой, көрдүңбү? Биздин көп элибиз түшүнбөйт. Эмне үчүн кызыл, эмне үчүн биздин күн нурубуз алтындай. Бул биздин илгертеден калган, баягы царский скифтерден калган, мынча айтканда, ошо сактардан калган, андан мурун күн элден калган. Биз өзүбүз ал убакта күн эл деп атаганбыз. Гректер, перстер сактар деген, гректер скифтер дешкен. Ошол биз ошол элдердин, ошол скифтердин, сактардын башкаруучу династиясы биз болгонбуз. Ошон үчүн биз желегибизди кызыл кармаганбыз. Ошон үчүн биз 93-жылы эмени желекти кабыл алып атканда дагы туура чечим кабыл алышкан. Манастын желеги кандай болот деп Манасчыдан сураганда кызыл болот деп. Ал убакта билесиңби, эки спор болгон.
көк свет коебуз же кызыл свет коебуз Мгм. желекечи. Анан манастын желеги кандай болот дегенде кызыл болот дегенде кызылды коюшкан да. Бул эң туура чечим. Бул деген биз башкаруучубуз. Биз мындайча айтканда биз президенттин династиясыбыз дегендай даңазалоо да. Биз ошону унутпашыбыз керек да. Анан ошол нерсени биз тарыхты изилдеп, өзүбүздүн баягы илгерки ата бабабыздан калган эски битик алфавитин кабыл алып, дүйнөгө жар салсак, жанагы телесериалдарды тартып, кыргыздар жөнүндө, кыргыздардын баатырлары жөнүндө көп тарых жөнүндө жазсак, сериалдар тартсак, дүйнөгө жар салсак, ошол эле Netflix, Amazon TV, Apple TV'лерге берип, эмне кылсак, бир жагынан мамлекетибизге акча келет, частный жеке менчик продюсерлар тарса алар прибыль табат кинодон. Эң негизгиси биздин кыргыздын ким экенин дүйнөгө таратабыз, даңазалайбыз. Ошол. Анан кийин биздин жаңы муундарды, балдарды тарбиялоого жол ачылат. Биз деген улуу элдин урпактары экенбиз. Биз деген меймандос болгон, эч качан бирөөнү жөндөн жөн кыйнабаган, даже жаратылышты кыянат кылбаган, жаныбарды жөндөн жөн өлтүрбөгөн ушундай улуу элдин урпактары болгон экенбиз. Биз ошолордой жашашыбыз керек. Эмне үчүн бири-бирибизге тоноолуу болгонду коюшубуз керек, каракчылык кылышыбыз керек, бирөө жаман көрүшүбүз керек, жек көрүшүбүз керек. Жок, биз гармонияда жашашыбыз керек деп биздин балдарыбыз тарбиялат аны. Абеке, сиз билесизби, азыр бияка Кыргызстанга миллиондой киши турист катары келишет. Анан кийин мен сурайм да, сизге эмне жакты Кыргызстанда? 90% жоопу бирдей берет да. Айтат, сиз билесиз, жаратылыш аябай сонун, бизде жерибиз аябай кооз. Бирок көбүнчөсү мындай айтат да, бизге адамдар жакты. Демек бул адамчылык биздин каныбызда да. Ооба. Биз аябай жакшы мамиле кылабыз да. Ооба. Кишиге мындай аябай бурукербиз, жардам беребиз. Меймандос. Мындай проблема болсо, сразу эле жардам бергенге аракет кылабыз да. Меймандоспуз. Бул туура айтасыз. Бул биздин каныбызда бар да. Биз кыргыздар эмне үчүн мейман келсе төргө өткүзөбүз? Бул деген биздин ата бабабыздан калган салт сана. Биз мисалы илгери жайлоодо турсак, жактан бир атчан кетип атса, ал сенин үйүңө келип бир борсок жеп, кымызданган бир чыны кымыз ичип кетпесе, жаман көрөт элек. Эй, сен эмне менин үйүмө токтободуң? Мен сага душман көрүнүп атамбы депчи. Ал деген меймандостук да. Сен айткандай кыргыздарда чоң меймандостуктар болот. Абек байке, сиз Кыргызстандын Монголиядагы элчиси болуп, мага геополитический процесс в Центральной Азии в эпоху глобализации деген китебиң мен ээ болдум. Бул сиздин китебиңиз, сиз жаздыңыз. Бул китепте эң маанилүү кандай маалыматтар бар? Эң мындай башкы идея кандай? Эрик, билесиңби, бул китепте мен 2014-жылы Россия Федерациясынын тышкы иштер министринин алдындагы дипломатия академияда кандидаттык диссертациямды жактадым эле. Ошол кандидаттык диссертациянын негизинде ушул китепти Германиядан жазып бастырып чыгардым. Азыркы убакта өзүңүздөр билесиздер, геосаясий процесстер аябай актуалдуу болуп жатат. Аябай актуалдуу болуп жатат. Ошол негизинен мен ушу Орто Азия мамлекеттери ушул геосаясий процесстерде болуп жатканда эмне иш аракеттерди жасаш керек? Ошол эле убакта Россияга окшогон, Кытайга окшогон, Америка Кошмо Штаттарына окшогон чоң державалар ушу биздин Орто Азия мамлекеттерине кандай мамиле түзүш керек, эмнелерди жасаш керек? Ошол проблемаларды көтөрүп, ошол проблеманы жазып чыкканмын. Бул китепте бирден бир негизги главасы бул биздин Ферганский кластер деп жазганмын. Биздин ошогул Өзбекстан менен, Тажикстан менен, Кыргызстан менен болгон чек ара маселелери жөнүндө. Ошо чек ара маселелери эмнеден пайда болгон жана ошо чек ара маселелерин кайсы жол менен эмне кылып
чечүүгө болот деген менин изилдөө жана мындайча айтканда кеңеш рекомендациялар жазгам да. Мына Кудайга шүгүр биздин Садыр Кожоевич менен генералыбыз Камчы Кылычбаев экөө Тажикстан менен болгон, Өзбекстан менен болгон чек ара проблемаларыбызды чечип бүтүштү. Мен ушул китепте жазган болчумун. Бул китеп кайсы жылы жазылган? Бул китеп 2014-жылы жазылган. 2014 жазылган. Мен бул китепти кече жакында ошо Германиядан дагы тираж кылып чыгаргыздым. Ушул китепте жазганмын. Эч качан чек ара маселелери бир тараптын кызыкчылыгында негизинде, ошондой эле күчтүн негизинде чечилбейт. Бир гана компромисстин негизинде, жер алмашуулардын негизинде, анан эң негизгиси өлкө башчылардын саясий чечимдүүлүгүнүн негизинде гана тең укуктуу болуп чечилип, ошондо гана биз ошого турган проблеманы чечүүгө жетишебиз деп жазганмын. Мына ошол нерсени биздин өлкө башчыларыбыз ишке ашырып, мына Камчы Кылычбаев өзү башына туруп, комиссиянын башында биздин урматтуу президентибиз өзү башкарып, карап туруп ушул маселени чечип, мына Кудайга шүгүр, быйыл Тажикстан менен дагы, Өзбекстан менен дагы чек араларыбызды тастыктап, точка коюп, мына кече Ташкент шаарында, Өзбекстанда биздин тышкы иштер министрибиз Жээнбек Молдоканович Кулубаев өздөрүнүн коллегалары менен Өзбекстандын тышкы иштер министри менен, Тажикстандын тышкы иштер министри менен кол койду точка стыка боюнча. Бул тарыхый окуя. Экинчиси мен ошол Орто Азия мамлекеттерине рекомендация жазганмын. Ушул китепте эмне иш аракеттер жасаш керек, эмне дегенде азыр глобализация убагында геосаясий процесстер жүрүп жатканда, бул жактан Кытай, бул жактан Россия, бул жактан Европа, бул жактан Америка, бул жактан араб өлкөлөрү бардыгы менен биз кантип биргеликте иш аракет кылышыбыз керек. Ошону мен 2014-жылы жазгам. Мына азыр ошол иш азыр болуп атат. Кече көрдүңүздөр, биздин Орто Азия мамлекеттеринин жетекчилери Вашингтонго барып, Дональд Трамп менен жолугушуп, Америка өзүнүн кызыкчылыгын, мындайча айтканда, эмне кызыкчылык? Экономикалык кызыкчылык. Өзүнүн мындайча айтканда сунуштарын берип, биз силерге момундай инвестиция кылалы, силер биз менен момундай соода саттык кылалы деп, мына Өзбекстан $105 миллиард соода саттык контракт түздү. Казакстан канча $17 миллиард түздү. Тажикстан где-то бир, по-моему, адашпасам 5-6 миллиард соода саттык жүргүзүштү. Андан сырткары бизде ошондой эле формат бар. Россия Орто Азия мамлекеттеринин ортосунда, Кытай Орто Азия мамлекеттеринин ортосунда, Япония Орто Азия, Корея Орто Азия, Индия Орто Азия, ошондой эле араб өлкөлөрү Орто Азия, ошондой Евросоюз Орто Азия форматында ушундай гана биздин эмебиз бар да. Орто Азия мамлекеттери менен кызматташуу уюмдарыбыз бар. Бул деген нерсе мен ушу китепте жазганмын. Орто Азия мамлекеттери биргелешип, биринчи главам жана айтып кеткендей, чек ара маселелерин тастыктап чечип, бири-бирине претензия жок болуп, экинчиден Орто Азия мамлекеттери биргелешип, ошонун Орто Азия мамлекетинде Азербайжан дагы кошулуп, ошонун 6 мамлекет кошулуп туруп биргеликте болсо, ошондо гана Америка окшогон, Россия окшогон, Кытайга окшогон, Евросоюзга окшогон чоң мамлекеттер булар биргелешип өзүндөй биз менен иштешебиз деп атат деп жыйынтык келтирет дагы. Анан мен ошол улуу чоң державаларга рекомендация жазгам. Силер Орто Азия мамлекеттерине өзүңөргө тең ата мамлекет катары көргүлө. Эч качан колониалдык мааниде мамиле кылбагыла. Ошондой эле Америка болобу, Россия болобу, Кытай болобу, Евросоюз болобу, ушул Орто Азия мамлекеттерине атаңдаштыктын негизинде кызматташтыкты сунуштагыла деп жазгам. Ошол ишти азыр алып барып атат. Трамп айтып атат, мен силерге дейт редкоземельный месторожденияларды берсеңер инвестиция салам деп атат. Россия айтып атат, мен силерге мына момунча инвестиция торговля кылам деп атат. Кытай айтып атат, мына темир жолуңарды куруп берем, мындай андай кылайлы деп. Бул деген ошо мен 2014-жылы сунуштаган
мындай орусча айтканда рекомендация иштери ишке ашып атат да. Мындайча айтканда атааңдаштык, анан кийин кызматташтык иш жүрүшүп атат. Азыр биз ошо туура жолдо баратат. Биздин Орто Азия мамлекеттеринин жетекчилери, айрыкча биздин президентибиз тышкы саясатты туура алып барып, азыр ошол Россияга дагы, Кытайга дагы, Америкага дагы, Европа Союзуна дагы, араб мамлекеттерине дагы айтып атат. Келгиле кызматташайлы. Только тең аталыкта. Силер эмне сунуштайсыңар бизге? Биз Орто Азия мамлекеттери кеңешип, кайсы сунуш бизге ыңгайлуу болсо, ошон менен кызматташайлы. Бирок ошол эле убакта сизди дагы четке кагып койбойбуз. Биз барыңар менен кызматташканга даярбыз деп ушул жакшы бир иш-чаралар болуп атат. Бул деген Орто Азия мамлекеттеринин өнүгүп өсүп баратканына биригип бир тышкы саясатты жүргүзүп аткандыгын көрүшүп, ушундай биздин мамлекеттерге кызыгуу жаралып атат да. Мына ушул китепте мен 2014-жылы кандидаттык диссертациямды жазып, ушул китепти чыгарган болчумун. Аябай сонун китеп. Дагы бир жолу куттуктайм. Бири-бирибизди ошол чек арасы маселеси чечкенден кийин биз азыр чогуу иштегенге даярбыз. Айбек байке, сиз дагы дипломатиялык тарыхы боюнча сөз болсун. Мен билем, Барызбек Каган убагында, андан кийинки дагы кыргыз каганат жиберген Тибетке чейин. Азыр дипломатиялык тарыхыбызды кайсы дордон расмий деңгээлде турат? Ошол элчи деген сөз, эл бул биз эл. Чи деген ошонун атынан келген нерсе. Монголдор дагы, казак туугандар дагы, өзбек туугандар дагы, түрк туугандар дагы посолдорун элчи дешет. Монголдор элчинса дешет, элчин. Эми биздин бир туугандар элчи дешет, туурабы? Ошол биздин улуу ата бабаларыбыз 3000 жыл мурун элчилерин жибергенден кийин биз ошого таянып, эми тастыкталган архивдик тастыктоого таянып, биздин дипломатиялык кызматыбыз 3000 жыл мурун башталган десек болот. Азыркы современный, азыркы мезгилдеги биздин дипломатия 1944-жылы башталган. Ошол 1944-жылы Кыргыз СССРинин алдында тышкы иштер комиссариаты түзүлгөн. Демек, бул 80 жылдык бул заманбап тарыхын болот. Мындай глобалдык айтсак, бул ошо 3000 жыл мурун биздин Кыргыздын дипломатиясы 3000 жыл мурун болгон деп айтсак биз адашпайбыз. Эмне дегенде, дипломатияда эң негизгиси эрек бул жеке мамиле. Сен элчи болосуңбу, жөнөкөй дипломат болосуңбу, же министр болосуңбу, же премьер-министр болосуңбу, же президент болосуңбу, жеке мамиле чоң ролду ойнойт. Биздин президентибиз Садыр Кожоевич бардык жолуккан өлкө башчылары менен жеке мамилесин жакын кылганга аракет кылат. Бир эле мисал айтып кетейин. Азыр биздин Садыр Кожоевичтин Монголиянын президенти Хурулсух мырза менен өтө жакын жеке мамилеси бар. Экөө мындайча айтканда дос, сурашып турушат. Элчилер дагы ошондой болуш керек да. Элчилер дагы барган мамлекетинде жеке мамилелерди алдыга коюп, ошо жеке мамилелерди колдонуп, мамлекетиңе көбүрөөк пайда алып келишиң керек. Эң негизги нерсе ошол. Анан мен элчимин, дипломатмын деп эле барып, приемдорго барып, тиги кофе ичип, же болбосо виски ичип, анан маалымат алып, анан bundan маалымат алып, анан борборго аналитикалык кагазда жазып отура берсең, ал иш жүрүшпөйт. Сен деген чуркашың керек, жок жерден жакшылыктар пайда кылышың керек. Мына Монголияга айттым го. Монголия менен Кыргызстандын ортосундагы соода сатыгыбыз 22-жылы болгон $2,5 миллион болчу. Былтыр 24-жылы биз $11 миллион менен жаптык. Быйыл Кудай буйруса бир $18-20 миллион өсөт бар деп ишенип атабыз. Анан Монголия менен Кыргызстандын ортосундагы туристтик потенциал жок болчу. Мына акыркы 2 жылдан бери көлгө жайында пансионаттын кайсысына барбасаң, монгол туугандар келип эс алышып атат. Ошондой эле мына студенттерди алып келдик быйыл. Биздер ошол президентибиздин колдоосу менен
жыл сайын 2 студентти окутуп беребиз деген бекерге общежитиясы менен тамак аш менен окутуп берип атабыз. Анан жанагы тиги айтып атпаймынбы, аналитикалык кагаздар жазып отура бербестен чуркасаң ошол жерден кыргыздарды таап экенсиң. Ошо мына курман кыргыздарды таап, аларды жолугушуп, аларды мына биз барбыз, силерди унуткан жокпуз, силер Монголиянын жаранысыңар, силер ушул жерде казак туугандар менен биргелешип, салт санаңар менен кудашөк болуп калгансыңар. Биз болгону силерди унутпай, силерге дагы мындайча айтканда руханий, маданий жактан колдоо көрсөтөбүз болгону деп аларды таап, аларды кичине болсо сүйүндүрүп атабыз. Мына президентибиз жана айтып кеткендей мектеп куруп берем деп атат. Туурабы? Андан сырткары мына ушул убакка чейин билсе дагы билмексенге салган тарыхчыларыбыз баягы 100 миңдеген кыргыз күмбөздөрүн даңазалап, ошолорду археологиялык изилдөөгө жол ачуу, ошолорду суранып ишке ашыруу бул дагы бир элчинин бир иши да. Элчи бир гана соода саттык, анан жанагы мамлекеттик сапарлар уюштуруп коюп, аналитикалык кагазды жазып коюп отуруш эмес, иштеш керек. Мисалы, бир эле маселени айтып кетейин. Америка Кошмо Штаттары, Америка Кошмо Штаттарында бая сен айтып кеткендей 25 миң жыл мурун, 20 миңден 25 жыл мурун ошо Алтайдан ошого америкалык коренный американец индейстер көчүп миграция кылган деген маалымат бар, туурабы? Ошолордун ДНКсы, Y хромосомасы ошо биздин ошол түрк элдеринин арасында жашаган Q гаплогруппасы менен N гаплогруппасынан болушат көбү. Алардын ичинде да изилдесең R1A кыргыздардыкы дагы чыгат. Ошолорду дагы изилдеп чыкса болот. Мына Канадада, Америкада, Мексикада, анан Колумбияда. Өткөндө жанагы Колумбиядан баягы бала келбеди, интервью берип. Канадасы. Жанагы бозо дейт экен, кымыз дейт экен. Перуга чейин барсаң кыргыздарды табасың да, аны бир гана кызыгып издеп ошолорду даңазалашың керек да. Изилдешиң керек. Бул дагы сонун мына дипломатиялык жолу менен аябай сонун мүмкүнчүлүк болот. Мүмкүнчүлүк чоң. Мүмкүнчүлүк чоң да, бир гана ошо инвестицияны тартуу, соода саттыкты кылуу, ошо эки мамлекет менен мамлекет башчыларынын сапарын уюштуруу, анан жанагы туристтик род-шоуларды уюштуруу эле эмес. Бул жактан да иштесе болот. Бул деген маданий дипломатия деп айтса болот. Маданий дипломатия деп, тарыхый дипломатия деп айтса. Эки тараптан иштесе болот. Абек байке, ошол Улан Батыр дагы жөнүндө сөз болсун. Сиз Улан Батырда турасыз, Улан Батыр бул Кызыл Батыр деп которобу же кандай айтып коет? Ооба. Ошол мааниси билдирет, Улан Батыр, улан деген бул кызыл, батыр. Батыр, Орусча айтканда красногвардеец. Красногвардеец, алар дагы эле кириллицаны колдонот, Бул кириллицаны колдонушат. Мына 2045-жылы алар өздөрүнүн толук кандуу Чыңгызхан түзүп кеткен эски монгол алфавитин өтөт. Улумун дагы эле орусча түшүнөт, Улумун орусча түшүнүшөт дагы деле. Кичимун деле баягы орус мектепте окугандары бар, түшүнүшөт. Бирок көбүнчө азыр алар корей, япон, анан англис тилине көнүп кетишкен да. Монголиянын ошол жаштары азыр көбүнчө Кореяга, Японияга, анан Евросоюздагы Чехия менен Словакия, Польшага көп барып окушат экен. Монголиянын мамлекети өзү президенттин программасы бар экен. Жыл сайын адашпасам 1000 студентти мамлекеттин эсебинен чет мамлекетте окуттурат экен. Ойлосоңуз. Биз дагы ошол программаны азыр кайра калыбына келтиришибиз керек да. Мына Казакстан болошак деген программа түзбөдү эле Назарбаев. Ошол болошак программасы Казакстанга өтө чоң пайда алып келди да. Азыр топ менеджерлер Казакстанды мамлекеттик же жеке менчик компанияларын IPO'га чыгарып, жанагы инвесторлор тартып, ушу Казакстанды ушундай чоң деңгээлге көтөргөн ошол балдар. Мен 2006-жылы Америка Кошмо Штаттарына Пенсильвания университетине University of Pennsylvania барып окуп калдым. Англис тил бизнес үчүн деген. Өз каражатыма бардым. Ошол убакта менин группалаш казактар окуйт эле бирге. Алар бекер общежитияда жатышат, 3 мал тамак жешет, бир гана окууга барышат, келишет. А мен болсо
окууга барам, түштөн кийин пиццерияда иштейм. Квартирамды өзүм төлөйм. Ушундай кылып окуп жүрдүм да менчи. А эгерде бизде мамлекет тарабынан ошондой нерселер болсо, ошондой программа түзсөк, биздин балдар да келишет. Биздин кыргыздар Келечекке ошо биздин инвестиция кыргыздар мекенчил болушат, патриот болушат. туура. Аябай патриот болушу. Менин мына уулум 2014-жылдан бери Америка Кошмо Штатында окуп, университетти бүтүп, азыр ошол жерде бизнес кылып жүрөт. Эки көзү төрт болуп атат. Азыр кичине иштеримди бүтүрүп алайын, ата мен Кыргызстанга барам, Кыргызстанда Тартып атат. Кыргызстан кызмат кылам дейт. Ал менден да өткөн патриот. Айбек байке, ушул монголдор мисалы союз учурунда алардын союздун өкүлү жок болгон. Бирок алардын союзга кандай мамилеси кылат? Ошол тарыхый жолу Эми Монголия Советтер Союзунун 15 республикасы болсо анын ичине кирген эмес. Бирок Монголиянын мындайча айтканда формалдуу эмес 16-республика деп атап коюшкан да. Ошол убакта Советтер Союзу Монголияга бүт акча каражаты бөлүп берген, мектептерди куруп, образованиясын берип, военный частарды коюп, бүт эмелерин ошо Советтер Союзу түзүп берген. Бирок монголдор азыркы күнгө чейин ошо Советтер Союзу кылган, жасап берген жакшылыктарды унутпайт. Азырга чейин ошол Манчжурия, ошол убакта манчжуларга каршы согушкан. Ошолор согушуп, ошолордон эгемендүүлүк алган үчүн Советтер Союзун эч качан жаман болду дешпейт. Азырга чейин майрамдашат, азырга чейин сыйлашат. Орус тилин сыйлашат. Ошол Советтер Союзу ушундай инфраструктуралар куруп кеткен, ушундай монголдорго жасап кеткен деп алар жаман сөз айтышпайт, бир гана жакшы сөз айтышат да. Ошонун ичинде деле бизде Кыргызстанга өтө көп студенттер келип окуп кетишкен. Ошол эле биздин Токмокто учуучу мектепте окугандар бар. Ишенесиңби, Монголиянын биринчи космонавту бизде ушул жерде военный лёт училищен окуп, анан кийин Москвага барып, Москвада окуп, анан космоско учкан. Ошол киши менен мен жолугуп, өзүнчө музейине көрүп, ал айтты, мен биринчи Бишкектеги лётный военный училищени бүткөнмүн. Анан кийин Москвага барып, Россияга барып окуп, анан космоско учканмын деп. Орусчасы жакшы экен. Орусчасы жакшы. Анын бир баласы департамент гражданской авиацияда иштейт, бир баласы министерство обороны иштейт. Экөө тең орусча сүйлөшөт. Аябай мыкты жигиттер, алар менен дайым калың катташтабыз, сүйлөшүп турабыз. Мындайча айтканда, андан сырткары ошол Кыргызстандан өтүп кеткен эже агайлар бар. Баягы бизде швейный эме бар эле ошол убакта. Тигичүлүк ошону окуп кеткендер бар экен. Бизде мына конвойный комбинатта иштеп кеткен монгол кыздар бар экен, келиндер. Алар биз майрам кылса келишет. Анын эң негизгиси ошол президентти ташып жүргөн, вертолетто учкан лётчик бар экен. Ал ошо бизде бул жерде ошо военный лётный училищени бүтүп, анан кыргыз эжебизге үйлөнүп, ошо кыргыз эжеси алып кетти, анан мен жезде деп коем аны. Ошол ысык көлдүк экен эжебиз. Ошол канча 2-3-4 балалуу болгонбуз дейт. Ошол жезде дайыма чалып турат. Как у вас дела, все хорошо деп. Анан жанагы биздин эгемендүүлүк күнгө майрамдарга чакырып турабыз. Ушундай монголдор негизинен кыргыздарды өтө жакын көрүшөт. Башка элге караганда кыргыздарды баягы өзүнө жакын эл көрүшөт. Эмне дегенде монголдор баягы тарыхты билгени үчүн баардык элден мурун ошол эле гундар убагында монголдор менен кыргыздар болгону гана тарыхта тасталган маалымат бар да. Ошон үчүн да булар кыргыздарды мындай сыйлашат. Азыр Улан-Батырда канча кыргыздар жашайт? Улан-Батырда биздин өзүбүздүн Кыргызстан жарандарынын өтө аз, бир 25 гана жараныбыз бар. Алар банк системасында иштешет, анан ресторан, тамак аш системасында иштешет. Мына кече жакында дагы бир жигитибиз барып, ошо Додо пицца деп ресторан ачты. Руслан мырзабы? Улукман деген бала. Додо пицца ачты, аябай жакшы бизнес болуп атат. Андан сырткары ошол Нават деген бир кафени ачкан, биздин жигиттер барышып. Анан жайында биздин Ош шаарынан биздин жарандарыбыз барып шашлык плов деп бир канча точкалар ачып сезонду иштеп келишет.
Вау. Ошо тамак аш менен иштешет, аны банкта иштешет да. Вау. Айнур айым дагы. Айнур айымдын ошол Айнур айымдын күйөөсү банкта иштейт. Азыр Айнур айым ошо Додо пиццада менеджер болуп иштеп жатат. Ошондой бекен. Ооба. Сонун. Урматтуу достор, менден чоң сураныч. Биздин каналыбызга катталыңыздар, анан лайк басып, комментарий калтырууну унутпаңыздар. Бул биз үчүн эң чоң жардам. Чоң рахмат. Кыргыздар көп болсун Улан Батырда. Мамилебиз Кудай буйрса бийик деңгээлде болсун. Абек байке, аябай жакшы подкаст болду. Бизди аябай көп жаштар көрөт. Сыртта жашаган кыргыздар дагы көп көрүп турат. Аларга акыркы сөз кандай болот Абек байкеден? Биздин жаш муундарга, азыркы биздин замандаштарыбызга жана жаш муундарга мен айтарым, эң негизгиси биз улуу кыргыз элинин урпактары экенибизди унутпайлы. Тарыхыбыз 3000 жылдан да ары барган тарыхыбыз бар экенин унутпайлы. Биздин ата бабабыздан калтырып кеткен үрп адатыбыз, салт санабыз бир гана адамга эле эмес, жаратылышка, жаныбарга болгон сый урматыбыз, гармонияда, бактылуулукта жашаган мүнөзүбүз, меймандостук мүнөзүбүз жоголбосун. Билим алуу ийне менен кудук казгандай дегендей, билим алууну эч качан токтотпошубуз керек. Мен мына 50 жашка чейин 4 жогорку окуу жайын бүтүп, азыр мына дагы деле окуп атам, докторантураны. Эч качан билим алууну токтотпогула, изилдөөнү токтотпогула. Ошол бир алдыңарга жакшы ниет койсоңуздар, Алла Таала ошол ниетке жеткизет. Бир гана жүрөгүңүздөрдө жакшылык болуш керек, жакшылык кылам деген гана болуш керек. Өзүң гана ойлобостон, бүтүндөй элди ойлогон, мамлекетти ойлогон ниет болсо, Алла Таалам дайыма колдоп ушул ниетке жеткизет да. Эң негизгиси биздин мамлекеттүүлүгүбүз бар экенине сүйүнөлү. Желегибиз бар экенине сүйүнөлү. Паспортубуз бар экенине сүйүнөлү. Биздин президентибиз бар экенине сүйүнөлү. Ошондой улуу кыргыз эли бар экенине сүйүнөлү. Анан кийин эң негизгиси биз өзүбүздүн мамлекетибизди бактылуулукта, тынччылыкта жашап атканыбызга сүйүнөлү. Айткыңыз келишин амин. Абек байке ошондой болсун. Рахмат. Чоң рахмат сизге. Рахмат Эрик, чоң рахмат. Мен ойлойм бир жакшы маек болду. Сен иштериңе да ийгилик каалаймын. Рахмат. Дайыма ушул сенин каналдарыңда, YouTube каналыңда, Instagramда, Facebook'та көрүп турам. Аябай кыргыздын бир патриот, мекенчил жигитисиң. Кудай буйрса алдыда дагы көп жакшылык жумуштар турат. Кыргызды кайрадан ойготуп, кыргызды кайрадан улуу эл экенин даңазалап, балким келечекте биз Кыргыз Республикасы эмес, улуу Кыргыз Республикасы деп мамлекетибизди өзгөрткөнгө убакыт келет. Эмне дегенде биз ага татыктуубуз, биздин ата бабаларыбыз улуу кыргыз эли болгон. Эмне үчүн биз мамлекетибизди улуу кыргыз дөөлөтү деп атасак болбойт? Эмне дегенде биз улуу элдин урпактарыбызбыз. Туура айтасыз. Чоң рахмат Абек байке. Рахмат чоң.